Медетбек Умушевич, мына 28 ноябрда жакында эле парламенттик шайлоо өттү, анан буюрса мына 18 декабрда анын жыйынтыгы, расмий түрдө жыйынтыгы чыкканы турат. Анан мына сиз дагы парламенттик шайлоого катыштыңыз, мындайча айтканда процесске дагы өзүңүз көз жүгүрттүңүз, катыштыңыз, көрдүңүз эмне болгонун. Сиздин баамыңыз боюнча ушул парламенттик шайлоо кандай өттү? Ачык өттү, айкын өттү, калыс өттү, адилеттүү өттү, же болбосо кандайдыр бир кемчиликтер болдубу? Сиздин сурооңузга мен мындай деп жооп берет элем. Бул бизде Кыргызстанда ушул акыркы эмес, ушул Кыргызстан эгемендик алгандан бери эле шайлоолордун баары ыз чуу менен өтүп атат. Шайлоо болду дегенде эле элдин үрөйү үчүп дагы революция болгон жатабы, кандай болгон жатат деген бир терс көз көрүнүштөр аябай орун алып келген. Анан ошон үчүн бул шайлоо жаңы президент болгондон кийин өтүп атат. Анан кийин мен президенттин жакын адамдардын бири катары ушул шайлоого бир өзүм эле мындай чечим чыгарып бир катышып көрөйүн, кандидат катары катышып көрүп анан иштен билейин деген ой менен катышкам. Анан ошол өзүм ичинен көрдүм, ичинен бардык эмелерди өттүм. Шайлоону эми таптакыр эле күзгүдөй өттү деп айтканда мен алысмын. Кемчиликтери да болот экен мындай чоң өтө саясий иш чаранын. Бирок негизинен мен өзүм ичинен аралашып көргөндөн кийин, анан кийин бардык процесстерден өткөндөн кийин анын эң негизгиси жана президентибиздин айткан чыкырыктары, жасап аткан иштери, шайлоону таза өткөзөлү, шайлоого болгон күчүбүздү жумшап, мен өзүм да башында туруп берем деген айткан сөздөрү буга туура келип атканын мен өзүм көзүм менен көрдүм. Анткени президент аябай далалат кылып атат, таза ачык өткөзгөнгө. Анан эми жана кемчиликтери болсо, бул шайлоо процессине өтө көп саясий чөйрөлөр да катышат экен, өтө көп тиги органдар жана эмелер катышат экен. Ар кандай жана кемчиликтер болуп атат, айтылып атат. Анын баары тең бир эле күндө тазаланып кетет го деген ойдон алысмын. Бирок жалпы жонунан мындай тескери таасирин тийгизген жок. Шайлоо президенттин каалаганындайчы, президент өткөндөй ачык, айкындуу, анан калыс өткөнгө мен өз көзүм менен ишендим. Кыргызстандагы саясий партиялардын биринин төрагасы, мындай азыр кеп Темирлан Султанбеков жөнүндө болуп жатат. 14 октябрда ал өз бир берген маегинде ушу Садыр Жапаров президент, эми сиз мурун кеңешчиси эмес белеңиз. Анан Садыр Жапаров аны кабыл алып, ушул Темирлан Султанбеков мага кызмат сунуштаган деген бир билдирүү кылды эле да. Ушунун бир чын төгүнүн мындай тастыктап же болбосо четке кагаласызбы? Эми сиздерге баарыңыздарга жакшы маалым болгондойчу, 14 октябрь деп айтып атат. Ошондо баарыңыздар жакшы билесиздер кандай акыбал эле. Саясий жагынан да, экономикалык жагынан, бардык жагынан өтө катуу кризисте болуп турган кез болчу. Ал кезде президент баш болуп баарыбыз тең күнү түнү иштеп аткан кез болчу. Бардыгын детально мындай таптак кылбасак дагычы мен үстүртөн баарын айта билем. Ошол жаш жигиттерге мен айтат элем, ошол кезде жана бир митингдерди уюштурушуп, ошолордун ичинде ушул жаш жигиттер бар экен. Анан ошондой дегенде биз кайра тескерисинен президентке акыл салып, президент менен кеңешип айтканбыз. Ушул жаш балдар экен, өсүп келаткан, саясатка бут таштап аткан балдар экен. Андан көрөчү ырайым кылып, буга бир түшүнүү менен мамиле кылып, ошолорду жанагы абактан чыгарып койгонго биз кандайдыр деңгээлде президент баш болупчу оң кадам койгонбуз да. Анан кийин кабыл алганда ал кезде мен так айта албайм, кимдерди кабыл, бир өтө көп кишилер кабыл алынып аткан, көп кирип аткан. Бирок мен бир нерсени так билем, президент эгерде бирөөгө кызмат убада берип айтылган болсочу, ал сөзсүз айтылышы бизге. Мынандай баланча жерге баланча депчи. Так что бул жигиттин айтып атканы мен айтып атам, машапка кетип калып атат го. Ал кезде кызмат убада кылмак түгүл, ошол жердеги акыбалды, ошол жердеги курч моментти гана жайгаштыруу маселеси менен чечилип атканбыз. Менин оюмча бул кызмат сунушталуу бул өтө ошибка болуп калган, ойдон чыгарылган иш болуп калган. Анан мына ушул эле жогоруда айтылган адам, сиз айткандай жаш жигит, ушул шайлоого мени президент катышымды каалабай жатат, ошол каалоосун анын кеңешчилери аркылуу билдирди деген бир сөздөр болду да. Анан сиз убагында мурда ошо президенттин кеңешчиси элеңиз, анан ушул сөздү сиз айткан эмес белеңиз? Бул эми биринчиде мен ал жигитти тааныбайт экенмин. Ал жап жаш бала экен, эми жаңы өсүп келаткан бала. Мен жамандык каалабайм, бирок
жаш ошол окшогон саясатчыларга же ошол жигитке айтарымчы, мен акылым пайгамбар жашын өтүп калган киши катарычы, саясатта баштаган ишиңерди оң жол менен баштасаңыздар, оң иш менен баштасаңар жакшы болмок. Бирөөнүн артынан ошондой бир жалган бир маалыматтар мененчи. Мисалы, эгерде бир белдүү, чоң, аябай баягы дасыккан саясатчы ушинтип айтса, анда дагы бир жөн болот эле. Анан президент биринчиден ким катышып атканын, кандай катышып атканын ою да болгон жок, мүмкүнчүлүгү да болгон жок. Өзүңүздөр көрүп аткандай бүгүнкү күнгө чейин элдер айтканда авральный режим работает да, бирөөнүн ага ошон өзгөчө жана жаш балдардын катышып атканын катышпаганчы. Алардын өз эрки да. Анан бул жөн гана баягы саясий жалган упай топтоонун бир жолдору болуш керек. Мен кеңешим мындай жолдордон алыс болсо, ушул жаш жигиттер ачык далил менен жакшы жол менен бара турганчы. Анткени эч ким, мен тааныбайм аныл жигитти. Бөлөк кеңешчилердин андай айта турган эч кимден биринен уккан жокмун жолго турганчы. Ошон үчүн бул жалган маалыматтар деп ойлойм. Медетбек Омошевич, убактыңызды бөлүп, биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, ишиңиздер ийгилик болсун.